Саламатсыздарбы? Кайрадан эфирде маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто Замандаш саясий партиясынын тең төрагасы Жеңиш Молдохматов. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Жеңиш мырза? Студиябызга куш келиптирсиз. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен бүгүн 21 жаңы жылды куттуктай берсек болуш керек. Мына сиз жетектеген Замандаш партиясы. Кечеки шайлоодо өзүнүн бир топ активдүүлүгүн, элге кадыр баркы бар экенин жана өзүнүн бир ошол партияны колдогон электораттын бар экенин көрсөтө алды десек болот. Ал шайлоонун жыйынтыктарында билинип калды. Мына ошол шайлоо жөнүндө биз жаңы жылга чейин шайлоо жөнүндө саясий өкүлдөрдүн, мугалим врачтардын, коомчулук иштеген адамдардын ойлорун жалпыга бир аз билдирип өтөлү деп чечтик. Анткени алар айтышы мүмкүн, шайлоону жеңип алышып эле унчукпай эле бул жагы 54, бул жак мындай деген пайыз менен калып калышты деп. Менимче элге бир аз чындыкты дагы айтып, шайлоонун кандай айтканы жөнүндө сиздей партиянын өкүлдөрү келип айтып бериши керек деген ойдо болуп, ушул рубриканы алып барып атабыз. Ушул шайлоо боюнча сиздин оюңуз кандай? Эми алгач сөзүмдү биринчиден сизди, сиздин эмгек жамаатты келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Чоң рахмат. Өткөн жыл жаман жыл болгон жок. Көптөгөн тарыхый окуя, саясий окуялар орун алды. Анын ичинде сиз баса белгилегендей президенттик шайлоо өтүп, мына кыргыз эли өзүнө татыктуу президентти шайлап алды. Эми шайлоонун жүрүшү боюнча өткөндө да сиздин передачага камчы кызышайч келбедиби? Ошонун сөзү менен айткым келет да. Негизи шайлоо кандай шайлоо болбосун, анын оң жагы, терс жагы болот. Анан жакканы, жакпаганы болот. Эми шайлоо өттү, Кудайдын колдоосу менен, элдин добушу менен мына Сооронбай президент болуп шайланды. Жакпагандары бар, анан жаккандары бар. Эң жакшысы баса белгилеп кетчү нерсе бул жалгыз КМШ мамлекет эмес, ушу Борбор Азия мамлекети эмес, жалпы КМШ мамлекеттеринин арасында алгач Кыргызстанда ачык президенттик шайлоо өттү. Анын бири ушу биометрикалык деп атпайбы, онлайн. Мына ошонун негизинде шайлоонун жыйынтыгында Сооронбай жеңип келди. Эми албетте таарынгандар болот, таарынбагандар болбой койбойт экен. Шайлоону тааныбагандар да чыгып атат. Көчөдө пресс-конференциялар берип башташты. Эмне күрөшкө тойбойт дегенде болот. Албетте ар бир өзүнүн ою менен болуш керек. Ар биринин өзүнүн баягы тууру болот, саясий тууру деп коет. Кандай болбосун, эл өзүнүн тандоосун алды. 54 добуш, 54% бул жөн пайыз эмес. Бул чоң көрсөткүч. Мына 1 миллионго жакын эл ушун добушун берип президент шайлап алды. Негизи эле акыркы күндөрү ушул эл эмнени каалайт? Эл тынчтыкты эле каалайт эмеспи? Алар өз каттарын өздөрү кылып, региондордо өздөрүнүн агроотун айдап, малын карап эле жашап жатышат. Эгерде ачык айта келгенде өкмөт тараптан, бийлик тараптан аларды өтө деле колдоо көрсөтүп кеткен жерибиз жок. Анткени алар алган пенсия менен жөлөк пул бүгүн эч кимдин тагдырын чечпейт. Мына мен айтайын дегеним, мүмкүн силерде болуп эле мына Замандаш партиясы эл агымы каяка акса ошол жакты колдоп, элдин тынчтыгын, стабилдүүлүгүн көздөп келет. Бүгүнкү ошол нерсеге макул болбой, жок, стабилдүүлүк болбосо дагы биз жеңишибиз керек деген оппозиционерлердин кыймылдарына сиздин көз карашыңыз кандай? Көз карашым эми ар бир мен айткандай саясий айдыңда жүргөн саясий күчтөр, саясий лидерлер, саясатчылар дегеле ар бирөөнүн өзүнүн саясий тууру болот, көз карашы болот, багыты болот дегендей. Анан ар бирөөнө түшүнүү менен караш керек. Эми баягы сиз айткандай жеңилип калып, баягы жеңишке тойбойт дегендей бул көз караш туура эмес деп эсептейм. Анан албетте ким гана болбосун саясат менен алек болгон адам эң биринчи ушу кыргыз мамлекетинин, анын ичинде жашаган элдин кызыкчылыгын жогору коюп, ошо стабилдүүлүктү эңсериш керек да. Анан албетте саясий күрөш боло берет, улана берет. Азыр эми эч нерсе кылуу мүмкүн эмес, себеби президент шайланды, азыр ордуна отурду. Азыр жаңы кызматка киришип, мына 1,5 ай болуп калды, иштеп атат. Эми мен айтарым, ушу шайлоо учурунда дагы ушундай бир стабилдүүлүккө шек келтирген окуялар орун албадыбы? Айрым бир талапкерлер тарабынан ошо элдер менен жолугушууда чагымчыл сөздөр айтылды, чагымчыл иштер болду. Айтор ушу коңшу мамлекеттерге чейин кирип бараяктын олигархтардын биздин ушу ички саясий ишке, анан шайлоо процессине аралаштырган аракеттер болду да. Бул чоң коркунуч, мындайга жол бербеш керек. Анан мени кубандырган бир нерсе болду. Бул ушу шайлоодо, президенттик шайлоодо биринчи жолу ушу биздин элибиз акчанын күчүнө жана сырттагы күчкө туруштук берди.
туруштук берди. Чыныгы мындай добуштар менен азыр президент шайланды. Эми сөздүн төркүнүн сиз жетектеген партиядан баштасак, Замандаш партиясы бир кезде ушул бир Кыргызстандын тагдырын чечкен, бир Кыргызстанды ополтоодой оор жүгүн алып кете алган бир партия көрүндү эле. Бирок кийинки учурларда кичине бир аралашпай калган учурлар да байкалып жатат. Мунун себеби эмнеде? Эми Замандаш саясий партиясынын тарыхы 10 жыл. Мына 2017 жылы 10 жылдыгы белгилейбиз дегенбиз. Азыр мына шайлоо бүткөндөн кийин кичине жылдырдык. Кудай кааласа күн жылганда ушу март айларында 10 жылдыгын белгилейбиз. Тарыхы бар чоң туруктуу саясий партия дегенде. Ал эми 2015 жылдагы баягы парламенттик шайлоодо Замандаш жеңилүү ызасын тартты. Мына ошондон кийин бир жылдай эл ичинде көрүнбөй калган учурлар болду. 2016-дан бери мен ошо төрагалыкка келип, Кудай кааласа мына президенттик шайлоодо эң активдүү катышып, биринчилерден бул партия ачык, эрктүү президентке талапкер Сооронбай колдоп чыктык да. Анан азыр абдан жакшы акыбал. Кудай кааласа кийинки парламенттик шайлоого активдүү даярданып баштадык. Айтор ушу айрымдар күлүп атпайбы, силер эрте эле баштадыңар депчи. Неги саясий партиянын өзүнүн туруктуу орду болуш керек. Анын ичинде депутат болом деген, министр болом деген талапкерлер алдын ала даярдалышы керек. Мисалы мен айтат элем, ушу жогорку кеңешке бараткан адам өзү билиш керек, мен депутат болом жана эмне милдеттерди аткарам, эмнеге укуктуумун деген. Мына ошондо гана партиянын баягы түзүмү бекем болот. Эгер партия бекем болсо, парламентаризм деп атпайбызбы, ошо парламентаризмдин өнүгүү жолун алат да. Ошо мен азыр элекпиз. Мен ойлойм, Кудай кааласа кийинки парламенттик шайлоодо Замандаш көпчүлүк менен келет. Дагы бир сурообуз партия жөнүндө. Мен билгени бир 5-6 саясий ишмерлер, алар министр болуп да иштеп кетишти бир жерлерде, коомдук ишмерлер. Ошол адамдар Замандаш партиясын мен түптөдүм эле деген ойлорун айтып калышат. Негизи эле Замандаш партиясынын тарыхы жөнүндө азын-алак. Замандаш саясий партиясын мен түптөдүм деген бул өтө чоң катачылык. Жана мындайга жол берген адамдарга мен кейиштүү көз караш менен карайт элем. Эмнеге? Себеби Замандаш саясий партиясын түптөгөн бир гана адам бар. Өмүракунов Мухтар Сүйүналиевич деген. Мына раматтылык каза болгонуна 2011-ден бери 6 жыл болуп кетти. Бирок ошонун мурасын улантып, биз азыр чоң жоопкерчиликти алып атабыз. Замандаш саясий партиясын түптөгөн, аны негиздеген Өмүракунов Мухтар Сүйүналиевич. Ал эми партияны колдоп, аны ушу даражага алып келген бул кыргыз эли деп айтат элем. Анан партияга келип кеткендер көп. Бул тирүү организм да. Бир күнү бирөө келет, бир күнү бирөө кетет экен. Кандай болбосун, Замандаш элдик партия. Мен айткандай, кийинки шайлоолордо элдин колдоосу күч болот деп мен ишенем. Себеби Замандаштын жасаган эмгектери абдан чоң. Эмнеден келип чыккан? 2003 жылы Айтош Мухтар Сүйүналиевич Өмүракунов Россияга барып, ошол жерде өзү мигрант болуп жүрдү. Анан мигранттардын жашоосу менен жакындан таанышып, 2003 жылы Замандаш деген ассоциацияны түптөгөн. Ошо мигранттар менен тыгыз байланышып, ошолорго жардам көрсөтөйүн деп. 2007 жылга чейин иш алып келди. Андан кийин түшүндү окшойт. Айтор ушу коомдук башталышта уюм менен иш жүргүзүп мүмкүн эмес экен. Муну мамлекеттик даражага жеткириш үчүн партия керек экен деп, анан ошо ассоциациянын жанында Замандаш деген партия түзүлгөн. 2007-ден бери мына быйыл 10 жыл болуп атат. 10 жылдын ичинде абдан көп иштер аткарылды. 2012 жылы Замандаштын катарынан 700дөн ашык жергиликтүү кеңештерде депутаттар, мэрлер, акимдер партиядан шайланган. 2015 жылы саясий ката кетти, ошондон улам парламентке жетпей калды. Бирок бул да чоң сабак болду партия үчүн. Себеби партиянын ичинде иргелип, ошо партиянын ичи тазаланып деп айтат элем, партиянын алдыда койгон көз карашы, максаттары оңдолуп түздөлүп, мына бүгүн саясий багытын алды. Кудай кааласа эмкиге партия толугу менен даяр. Сөзүңүзгө ыраазы, сиз жогоруда ушул партияны түптөгөн, негиздеген, ушул партияга жан дилин берип жасаган адам Мухтарбек Өмүракунов жөнүндө айтып кеттиңиз. Мына жакында эле коомчулукта бир жагымсыз окуя болуп, ал кишини аралаштырган кичине бир ушак айыңдар жөнүндө сөз чыгып кетти. Ошол учурда силер ошол көзөтүп кеткен лидерди колдоп же болбосо ал кишинин тарабына бир расмий билдирүүлөрдү жасадыңыздарбы? Жасадык, бирок кыска. Эмнеге? Себеби мен аны деле азыр кайра жар салып кайталагым келбейт. Анткени бул өтө жагымсыз. Бул бир ушак кайың деп коет эмеспи? Чындыкка дал келбеген, бир-эки адамдын ортосунда урушка аралаштырган нерсе болду. Мен айтат элем, Мухтар Өмүракунов Сүйүналиевич өзү тарыхый инсан.
тарых беттеринде жазылып кала турган адам, өзүнүн бир саясий коомдук ишти аткарып кеткен, ополтоодой болгон зор эмгектери бар. Мына ошону улантабыз, чоң биз жоопкерчиликти алып атабыз. Ушундан улам мен айтам, өзгөчө Кыргызда бар эмеспи, адам өлгөндө кандай адам эле дегенде жакшы адам эле деген сөз болот да, ошо жакшы боюнча калыш керек. Бул адамга күбө жаман болсо, атын жаманатты кылам деген адамдар өзүлөрү жаман болуп атпайбы? Бир нерсени каалайт элем, ушу ниетибиз, пейилибиз мындай ачыгыраак, кененирээк болуш керек да. Анан жакшы иш жазып аткан адамдарга эч качан көз артып, аны иштарлык кылбаш керек. Мен бир кыска айтып кетет элем, ушу жаңы жылдын алдында мен жалпы сизге, сиздин эмгек жамаатка, жалпы кыргыз элиме жаңы жыл менен куттуктап, ушу жаңы жылда чоң ийгиликтер, жетишкендиктерди каалайм. Ал эми партияга келе турган болсок, жакын арада угасыздар, партияда чоң өзгөрүүлөр болот жана чоң жарыя саясий билдирүүлөр жасалат. Бул жакын күндөрү берилет. Кудай кааласа, кийинки парламентте жана бийлик бутактарында замандаш көрөсүздөр. Бул сөзүңүздө калет жок, анткени деген бизде бүгүн коом тазаланыш керек. Эгерде коом таза болсо, биз ошол арбактарга жана ар кимдин жеке жашоосуна шек келтирбей коомду тазаласак, мүмкүн бул дагы биздин өлкөнүн бир маданияттуулугунун бир бөлүгү деп эсептесек болмок. Маегизге чоң рахмат. Студиябызга дагы бир жолу куш келиптирсиз. Партиянын иштерине ийгилик каалайбыз, анткени ал көз өткөн инсанды биз дагы таанычу элек, билчү элек. Мүмкүн жанагы аккан арыктан суу агат деп дагы деле болсо бул партия келечекте Кыргыз мамлекетинин гүлдөп өнүшүнө бир өбөлгө болгон партиялардын бири болот. Кудайым буйрса, сиздерге чоң рахмат. Ушуну менен маанилүү маек берүүбүз соңуна чыкты. Сиздерге Замандаш саясий партиясынын тең төрагасы Жеңиш Молдокматов маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.